Эфирге чыктык, бирок менче жакшы эле. Негизи кандай экен сиз үчүн жакшы элеби? Ооба, сүрөткүлөп чыгып берет экенсиң кечээ. Баракелде. Эң сонун. Аны эмесе экинчи саатыбыздагы кадырлуу коногу бар. Ким деп турсаңыздар тааныштырып өтө элек эстеш келиңиз. Гитараны колуна кармаган, азыркы жигиттер мырзалардын арасында, жаштардын арасында красавчик. Ооба, жаңыдан чыгып келе жаткан десек болот. Анткени биз Пирамида каналы негизи баягы ушундай элге чоң салым кошконго аракет кылып турабыз. Себеп дегенде жаңыдан ушундай шоу чөйрөсүнө болобу, же болсо дагы ушундай бизнесмендерге болобу, кандай жагына болбосо да колдон келишинче жакшы реклама кылганга биз аракет кылып турабыз. Ал эми ким деп турсаңыздар, албетте жүрөгү боп-бош, үйлөнө элек, көптөгөн кыздар ашык. Көздөрүнөн байкап койдум келгенде эле. Негизи гитараны кармаганын баары тең эле бойдок десек болот. Элдос Жаныбеков бүгүн бизде конокто. Салам алейкум. Салам. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы 5. Жаңы жылдыкпы? Жаңы жылдык ба? Келе жаткан жаңы жыл кут болсун. Сиздердин даярдык кандай жаңы жылдыга? Даярдык абдан сонун. Эмне кылып атасың? Содон болгондо. Жаңы жылга даярданып атабыз. Эмне кылып? Салюттарды алып. Быйыл деген салют албайлы деп чечип атпадык беле негизичи. Азыр эми мындай кылалы, кесиптеш биринчи эл менен амандашып саламдашып алсын, андан кийин сапарлантыр элге келиңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элим кутман таңыңыздар менен баарыңыздардын кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы жыл сиздерге тынччылыктын жылы болсун. Баракелде. Жакшы кенен куттуктадым чын. Эң сонун. Эми сөз баштан болсун, салют деп калды. Быйыл салют алганга каршыбыз деп аткан, анан сиз салют аттырмай болдуңузбу? Салют аттырмай болдумбу? Жылда эле аттырам. Жок, бойдокта биринчиден баягы үйлөнгөндөн кийин гитарасы жок болот. Анткени жанында келинчеги коем, гитараңды ары отурчу, мен анда көрөк мени колтуктап бас деп баштайт. Андан балдар мындай аба ырайы бузулуп атат. Андан көрөк балдарга шоколад алып берели, бул салютту токтот деп баштайт. Анан бойдок кезде ушундай туура кене жүрүп атсың да. Эң сонун. Келиңиз эми сөз баштан болсун, чыгармачылыкта чөйрөдө аралашып жүргөнүзгө канча жылдын жүзү болуп калды? Чыгармачылык чөйрөгө аралашканыма быйылдан баштап аралаша баштадым, 2019 жылдан баштап. Быйыл ошол алгачкы ырымды жана клибимди чыгардым. Баары кеч деген аттуу. Сөзү он Зарлык Камбаралиев деген байкебизге таандык. Ошо быйыл аралаша баштадым чыгармачылык чөйрөгө. Буга чейин эмне жумуш кылчу элеңиз, эмне менен алектенчү элеңиз, анан эмне себептен быйылдан баштап ушул чыгармачылык чөйрөгө аралашып баштадыңыз? Буга чейин мен Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык училищесинде окугам. 4 жыл окуп, ал жактан билим алып, анан быйыл бүттүм. Ал окуу жайды быйыл июньда бүтүп, анан мурдаттан баштап эле аралашайын десем, окууга Ал туура. Ар бир нерсе орду менен. Туура. Мектепти бүттүң. Мектепти бүттүм. Анан ата музыкалык окуу жайга тапшырдың. Эми чыгармачылыкка киришип баштадың 2019. Кандай жемиштүү эле болуп атат? Буюрса жемиштүү эле. Өзүңдүн мисалы үчүн алдыга кандай көрүнүп калды деп ойлоп атасың. Ошон үчүн биз баягы телеканалдар эфирге чакырып атат, бир четинен туура. Анан эл оозуна алынып калдым. Чыйынтык барбы? Чыйынтык бар. Жакшы эле. Буюрса. Дагы аракет кылыш керек. Дагы колдон келишинче аракет кылыш керек. Азыр гитара менен эмнени ырдап бересиң бизге? Гитара менен ушул Бегмай деген чыгарманы ырдап бергим келип турат. Келиңиз. Сизден. Ак жолтой Канатбек уулу деген агабызга таандык болчу. Аз күндүн ичинде жүрөктөн орун алгандар болду. Бегмай дегендер. Ашыгым Бегмай, 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 асылым менин ай, менин ай, менин ай, раймалың болоюн сенин ай, сенин ай, Бегмай, 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 Бегмай. Карагат көзүң менен кадала капилеп, жараладың сагага кантейин көз жүрөгүм эздиң ай. Калгандай бир мен үчүн жаралап керемет, сезим берип мага да сен менин тереңиме жеттиң ай. Байкатпай алдыртан карап чыгып, байке
сездің ай, сездің ай, сездің ай. Жүрөгүм ездың ай, ездың ай, ездің ай. Ашығым бегім ай, бегім ай, бегім ай. Бегім ай, бегім ай, бегім ай, бегім ай. Күзөт оттой ысык темиң ай, жүрөгүм элеп алдың теңин ай. Жок дебе асыл кетчим менин ай. Өзүңсүң кыялдагы перим ай, жүрүшүң желден дагы жеңил ай. Өзүң бол асыл кетчим теңим ай. Үмүттүндүн гүлү үзүлөр кезде Титаник айсбергке сүзүлгөн кезде сен мага үмүт берип сүйөм дедиң ай. Ашыгым бегим ай, бегим ай, бегим ай. Асылым менин ай, менин ай, менин ай. Раймалың болоюн сенин ай, сенин ай. Бегим ай, бегим ай, бегим ай, бегим ай. Бакыттың ушундай кончу жаным, бактылуу жубайым болчу жаным. Атыңдан айланайын бегим ай. Колчоолору болсун. Чындыгында аябай жакшы экен. Негизи Элдос мырза ырдагандан Нурмат мырза жаш кезин элестетип. Ошодо жеңибизге сүйүлөрдү арнап жүргөн кездерди биринчиден тиги ак жолтойдо эсиме түшүп кетти. Ал жакшы көргөн иним. Молодец. Бул ырды дагы колдон келишинче алдыга чыгарып, элге жеткиргенге аракет кыл. Бул жагынан чоң ийгиликти каалайлы. Жакшы ырды тандап алып турсаң, анан ак жолтойдун да атын өчүрбөгөнгө аракет кыл. Экөөңдүн байланышың бар беле? Жок, байланыш жок болчу, тилекке каршы ошо Болгону? болгону мындай Ыр жактан танып билип жүргөн агам болчу. Жакшы. Бирок аракет кылыңыз, чындыгында эми бул ырды атайын алып алгандан кийин өзү мындай байкасаңыз, мындай оорураак да. Анан жөн жерден албастан дагы бул ырды негизи атайын бир нерсеге байланыштырып алып коюш керек да. Балким сүйгөнсүз Бегим айды. Эмне себептен ушул ырды тандап алдыңыз? Бул Бирөөнү сүйүп калдыңызбы? Анан сүйүп калып атты, кыздын атын атай алган, мейли Бегим айды атап коеюнчу деген сыяктуу болчу. Эрландык ырас жакшы экен, чындыгында. Мындай жакшы угуп отурсаң, илгеркиңди эстетет экен. Бегим ай деген сүйгөнүң барбы деп баштайт экен. Негизи бир башталганда Нурмат мырзаны байкадым. Ушундай отурду. Элестетип бир сыра клип кылып койдум. Клип тартып келдим. Кыялданып келдим да. эч кимди сүйбөй эле бул ырды тандап алганымдын себеби абдан жакты мага ушулар. Чынында мындай жүрөккө жетчү ырлардын бири экен да. Абдан жаккандыктан себеби ушул ырды ырдагым келди. Азыркы замандын талабына жооп бере турчу эле. Ошондой деп билесиз. Анан ушул ырды ырдаш үчүн канча даярдандыңыз демекчи баягы? Бул ырды жеткиликтүү болуш үчүн. Бул ырды ырдаш үчүн 1 айдан бери даярданып жүрөм. 1 айдан бери ырдап, гитара менен ооба ырдап даярданып жүрөм. Негизи бул ырды ырдаш деле оңой эмес. Абдан мындай кыйын ырда. Бул өзүңүз кандай гитара менен тиякта атайын өзүңүз спец ушундайбы? Мен специм эстрадный вокал болчу. Гитараны мен өзүм кичинекей кезимден бери, бала кезден бери чертип үйрөнгөм. Сени сүйгөнүң барбы? Сүйгөнүм жок. Бегим ай деп. Кичинекей бала, жаш баланы көп мындай коркутуп албайлы, анда көрө кимдилиги эч эместерге. Сүйгөнүң барбы? Мен жакта кыз бар деген. Өзүң кайсы жердин кулуна болсо ошондо? Өзүм Токтогул кулунда болом. Таланттардын экени. Баракелде бул жака Эмне дейт экен ошондо? Салам, кандайсыздар? Нурлан Асиптин мадам деген ырын коюп бериңизчи, сураныч байке деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө коюп берели. Саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Апам Улканды, тайнем жыйынбүн жаңы жылы менен куттуктайбыз. Куттуктаган Айгерим Зарема деген экен. Баракелде.
Саламатсыздарбы, таңкы тамаша көрсөтүүсүнүн жалпы жамааты сиздерди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жана менин сиңдим Зарифанын 29 бүгүнкү туулган күнү менен жана кызым Акылай, кайын сиңдим Нариненин туулган күндөрү менен куттуктап, жакшы чыгарма арнап койсоңуздар. Мен Жалал Абад областына караштуу Ала Бука районунун тургуну Жумагүл Рахимова. Бул жакта ошондо 3-4 кишинин туулган күнү болуп калыптыр, мен бул жазган боюнча. Жакшы. Баракеле, негизи биздин конок Элдос мырза өзгөчө ырдайт экен. Анан көбүнчө биздин телекөрүүчүлөр суранат, баягы келген конокторду көп сүйлөтүрбөй ырдатпайсыздарбы деп. Көбүрөөк ырдаталы деп. Көбүрөөк ырдаталы деп. Азыр репертуарда канча жер бар? Репертуарда көп эле, бирок өзүмдүн чыгармаларым эмес. Башка байкелердин чыгармаларын ырдап жүрөм. Азыр балким мүмкүн болсо эгер биз режиссердин отурганын көрбөйлү, бул кайсы жигит эле деп мындай көпчүлүк элибиз кызыгып калышы ыктымал. Ошондуктан бир клипин суранып көрсөк туруп эле болот болуш керек, Ошондо Элдос Жаныбековдун быйылкы 2019-жылы тартылган, канча убакыт болду тартылганына? Тартылганына 2 айдын жүзү болду. 2 эле. Анда жаңы эле чыккан клип экен. Менимче көпчүлүгү көрүп атат. Духовкадан жаңы эле алынып чыккандай эле. Койчу келиңиздер анда берсе. Жалпыңыздар үчүн жаңы клип Элдос Жаныбековдон. Элдостун бул биринчи ийгилиги чындыгында жакшы жетишкендик болуптур деп эсептейм. Жакшы клип болуптур Элдос. Чыгармачылык ийгилик каалайлы. Дасторкондагы бир өзгөчө сонун болуптур. Дасторкон деттик мен ашка келип алганбыз деп. Негизи канча убакыт кетти ушул клипти жалпы жөнүнөн толук кандуу тартканга? Клипти жалпы жолуна тартканда 1 айча убакыт кетти. Бат эле тартылыптыр да. Анда бул клиптин дагы ийгилиги көп болот. Жемиши дагы көп болот. Чындыгында аракет кылайыр. Продюсер деген бар сизде, же жок? Ооба, албетте продюсерим бар. Продюсер Урмат Искенов деген байкем. Ошол менин продюсерим болот. Абдан мыкты продюсер десем болот. Ошону тапканыма абдан сыймыктанам, кубанам да. Продюсерди өзүңүз издеп таптыңызбы, же сизди жакшы ырдайт экен деп продюсериңиз таап алды? Экөөбүз бири-бирибизди таабыштык. Таап алдыңар. Кантип таап алдыңар? Каяктан таап алдыңар? Урмат байкебиз дагы бизде Мураталы Күреңкеев училищесинде мен биринчи курс болуп барганда Урмат байкебиз бүтүп кетип атканда, ошондо жакшы тааныш болуп, жакшы сүйлөшүп калганбыз. Ошондон баштап мамилебиз. Урмат байкеңиз өзү ырдайбы алдагы? Ооба, ырдайт. Анан ырдап, анан продюсер болуп. Негизи Эрлан мындай кылбайлы, экөөбүз деле продюсер бололу. Алып баруучуларга, Жок, ырчыларга делечи. Ырчыларга деле. Анан экөөбүздөн кандай жыйынтык чыгар экен 2020-жылы аттанып көрөлү. Кандай дейсиң? Болот? Негизи бир ишти баштап көрүш керек деп улуу адамдарына атан толуктан агабыз айткан болчу. Эгер ошондон толк чыга турган болсо, ал анкеттер толк чыкпаса, ото жолдон чачтай эле кой деген да. Калп эле алаң булаң болчу. Сиздин толкуңуз да жакшы болду деп. Толкту атайын чыгарып, атайын баштагандан кийин толкту чыгарыш керек. Анан экөө жарым жолу барып отуруп, ырчыны ар эмесчи, бери эмесми, ушун Элдосту алып барып тияка эмесчи, бияка эмес таштап койсок, анан экөөбүздөн толк жок экен деп калтырып койсок, Элдоско деле жаман болот да. Албетте негизи продюсер болуу абдан эле кыйын ишти десек болот. Албетте Элдос кылып турган ишти продюсер 2 эсе кылат. Ооба. Мисалы үчүн продюсердин биринчи эле алган кызматы бир мисалы үчүн чоң фирма, мисалы үчүн канча деген үйлөрдү курган фирмаларды айтсак, ошолор мисалы үчүн жанакынча үйдү куруп, жанакынчанын баарын кылып атып, ошондо да көптөгөн элге аты чыгып жетпей калат. А продюсер болсо болгону бир эле кишини алып келип туруп, ырдатып туруп, кыргыз элине 6 миллион элге жеткен таанытып коет да. Ошондо продюсердин эмгеги өтө зор. Биринчиден баягы жакшылап келишип алыш керек. Ооба, албетте. Келишимди бекем куруш керек. Андан аркысын анан өзүңөр сенин ырдаганыңа жараша болот, анан үйлөнүп алганыңа жараша болот. Көбүнчө кыздар менен баягы келишим түзгөндө сен үйлөнбөшүң керек, турмушка чыкпашың керек дейт экен. Анан силердики кандай болду? Биздики үйлөнбөшүң керек деп азырынча айт элек, буюрса жакынкы арада айтып атыптыр. Мен азыр жашпыз, үйлөнгөнгө деле мындайча айтканда план жок. Жаш болгондо качада болуп атасың ошондо? 23-төмүн. Ой, 23-тө окусаң кыздарга СМСти жөнөтө эле мындай кылалы. Канчадасың эне бала жашы сурабайт деп койду. Ошондо 23 жаштагы мырзалар
азыр жашоого кандай кадам таштайт кыздар? Балким суроо кылып жазып көрөсүздөр. Мисалы үчүн кыздарга суроо да, 23 жаштагы кыздар мына чыныгы жетилген кыздар. Бирок албетте, баягы кыздар мырзаларга караганда айымдар 9 жыл эртерээк болот деп коет. Анан 23 жаштагы азыркы балдар өздөрүн кичинекей сезип болсо жаман эле болот. Жакшы. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы жаңы жылыңыздар менен жана ошондой эле келе жаткан 31 декабрь Лариса эжемдин жана 2 январь алтындай болгон текебиздин туулган күндөрү менен куттуктайбыз. Биз Аксы районуна караштуу Ак Жол айылынан жазып жатабыз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз деген экен. Биздер сиздерди жакшы көрөбүз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Котмандуу таң бүгүнкү күн жакшылыктарды коштоп жүргөн күндөн болсун. Тирексай жергестен жалындуу салам. Элдос үнүңүзгө береке деген экен. Баракелде, чоң рахмат. Сапарланып эле бул жакта да СМС билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Бүгүн баламдын туулган күнү эле куттуктап коесуздарбы? Үй бүлөсү жана сиздерге ийгилик дайым күлүп жайнап жүрө бериңиздер деген экен. Чоң рахмат. Туулган күн көп. Кыздардан кеттирби СМС анда? Саламатсыздарбы? Мен сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Мен Баткен областынын Кадамжай районунун Айдаркен шаарынан жазып жатам. Мен кыргыз элин жаңы жылы менен куттуктаймын. Бир жакшы чарма аткарып берип койсойчу, сураныч Элдос деген. Элдоспо. Келиңиз чыгармаңыздарчын эле. Эми баягы көпчүлүктүн суранычын четке какканга болбойт. Ырдаш керек. Ошо сиздер үчүн кеч күз болгон мезгил эле деген чыгарманы аткарып берип коеюн. Кеч күз болгон мезгил эле. Кышка жакындап калган убакыт, Кеч күз болгон мезгил эле капыстан жолуктук неге бөлүк салып назик сезимдерге тартып алып көздөн элесиң уйкусуздан мен отурам түшүмө да эңсем келерсиң артыңдан карап чакырам келчи келчи кучагыма кайда менин сүйгөнүм жадыраган жазым болчу сен арадан кыш жаңы бүтүп кайрадан жолуктук дагы суктанышып карашат бизди бары роза гүлүн букет кылып мен келемин сага кайра түшүмө да эңсең келерсиң артыңдан карап чакырам келчи келчи кучагыма кайда менин сүйгөнүм жадыраган жазым болчу сен жадыраган гүлүм болчу сен. Чыны мындай бир башкача ырларды ырдайт экенсиңчи. Ырлардын ордунда башка бирөө болгону мен тура калып бийлемекмин. Баракелде, негизи биздин Элдос мырзанын үнү абдан эле сонун экен. Кулактарга абдан сонун жагымдуу массаж жасайт экен деп атат. Музыка терапия. Бул массажы катуу экен чын. Эми дагы алдыга койгон максатыңыз барбы? Алдыга койгон максаттар бар албетте. Эмне кылайын деп атасыз? Ушул 2020-жылы буйруса жакында жаңы ыр жастырабыз. Жакын арада 2020-жылга чыгат үйү менен десек. Ошол ыр жастырып атабыз. Да көптөгөн ырларды тартуулайбыз деген үмүттөрдө болуп атабыз. Алдыга. Гитараңыз жөнүндө чындыгында бирок өзүңүз жакшы чертет экенсиз. Гитарамды мен мага белек кылышкан. Мен 8-класста окуп жүргөндө. Ата-энемди. Ушун белек кылып анан ошо 8-класста аябай кызыккам да гитарага. Анан кызыгып гитара алып бериңиздерчи деп ушинтип гитара алып берип анан
кызыкканыманбы 3 күндө үйрөнүп кеткем да гитараны. Бул жакшы. 3 күндө үйрөнүп. Ата энеңиз атайын белек кылып аткандан кийин ошо сизди чыгармачылыкка түрткөн экен да. Албетте. Азыр ата энеңиз менимче көрүп атат болуш керек. Ооба, көрүп Сизди көрүп аткандан кийин ата энеңизге рахмат деп айтып коюңуз да. Чоң рахмат сиздерге. Көпчүлүктүн көбүнчө ата энени да жаңы жылы менен куттукташ керек. Ата эне бул ыйык инсандар болот билесиз, э? Ооба. Анан чыгармачыл адамдардын сөзсүз түрдө атасы же апасы же чоң атасы чоң апасы ырайт эмеспи. Анан сиз бул ушул чыгармачылык кимден улам келип түштү же өзүңүз эле баягы Кудай берген талант болдубу? Чыгармачылык бул атам менен энем экөө тең ырдайт. Экөө тең ырчы. Экөө баягы жаш кезинде ырдап, жанагындай ансамбльдарда, хорлордо ырдап жүрүшкөн экен. Анан өздөрү мындай жылдыз болуп десемби, кандай десем, ийгиликке жетишпегендиктен менин дагы өзүмдүн каалоом болду ушу, мен да ырчы болоюн дегенчи. Анан ата энем мага жардам берди, чоң. Ошо. Азыр кытапта спонсор деген бар. Биринчи спонсор ошондо ата эне экен да. Албетте. Ата энеңизде көп кыйнаган жоксузбу? Өзүңүз деле аракет кылып атасызбы? Өзүм деле аракет кылып атам. Өзүм иштейм. 93-чү мектепте музыка сабагынан билим берем. Сыр болбосо ата энеңиз ким? Ошончо ырдап жүргөндөр. Балким ошо элге баягы ата энеңиздин деле баягы ошо эмгегин дагы элге көргөзүп коюп, аты жөнүн айтып коюңуз. Ата энем, атамдын аты Жаныбек, апамдын аты Алимакан деген. Сонун ата энем бар. Кайсыл топто ырдашкан? Хордо деп атпайсызбы? Токтогулдук ансамбльдер даган, Токтогулда бизде маданият үйүндө ошол жакта хор бар болчу экен, ошол жакта ырдашып турат. Токтогулда ошондой популярдуу инсандар экен да ошол жакта. Бирок Токтогул Жалал-Абадка карабайт, э? Биздин жанагы Такебай деген кинодо жекебиз айтып кетти го, Жалал-Абадка карабайт. Токтогул деген совсем башка. Совсем башка. Бирок антпеш керек. Кыргызстандын баардыгы тең бир жөн койсом азыр Эрлан Кошкорду айтып баштайт. Кошкордун анан карабайт. Кошкор өзүнчө деп. Албетте Ташкенттен бар тамаша. Түп деген. Аябай чоң шаар. Түптө өздүгүн айтып баштай берет, э? Салам Пирамида каналы, жалпы жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Элдос байке, сиз канча бир туугансыз деп эсеме билдирген экен. Мен 5 бир тууган болом. Менден мурда эң улуу эжем, бир байкем, анан 2 эжекем бар, анан мен. Эң кичүүсүбү? Эң кичүүсү. Анда сизге жер кал экен да. Үй жай баардыгы даяр. Спонсорлор даяр, продюсер бар. Эми болгону элге кызмат кылыш керек экен. Ооба. Көрсөм. Ырларды ким тандап берип атат сизге? Ырларды продюсер. Сачын Бегим Айды. Бегим Айды ошол продюсерим айтты. Эртең эфирде ушуну ырдап көрбөйсүңбү деп. Анан ошол Урмат байкенин сөзү менен ушуну ырдадым. Ошондо биринчи жолу ырдап атасыз, э? Ооба, биринчи жолу ырдап атам. Бегим Айды. Бирок анда чындыгында жакшы болот экен. Бул ырдын келечеги бар экен. Ошондо азыр канча жыл болду өзүңүздө? Өзүмдө азыр бир элер. Бир элер. Сөз обонун жазган мындай атайын акындар менен, оюнчулар менен иштешейин деп атасызбы же өзүңүз деле чыгабы? Же ата энеңизде барбы? Атайын акындар менен, оюнчулар менен иштешип атам. Дал ушуну эсеме билдирген бул жакта. Элдос иним чыгарма жаратасыңбы? Өзүң жараткан канча ыр бар? Элдос иним жакшылыктарды коштоп, бийиктиктерге жете беришиңе тилектешми деп эсеме билдирген. Элдос азыр жаш экен, 23 эле. Ыр чыгара элек. Ыр чыгара элек. Азыр ыр жазганга боло элек, убакыт келе элек. Ыр өзүм жазбайм. Ошол мыкты акын байкелерибиз менен жана мыкты оюнчулар менен. Оон чыгарып көрдүңүзбү, аракет кылып? Оон чыгарып аракет кылып көрдүм. Анан буюрса жакын арада өзүм деле оон чыгып калышым мүмкүн. Эң сонун. Ой, жакшы болот бекен? Болот экен. Мисалы үчүн кылгылдап көрбөйсүзбү? Балким сөзү жок. Жай деле оон. Дагы бизде бар бекен? Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен Пирамида каналы. Кандайсыздар? Эрлан байке, Урмат байке, кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Элдос мырзага чоң салам айтамын. Үнүнө береке, браво, сонун айт экен. Сиздерди сүйүп, сагынып, күтүп көргөн Баткенден Айназик аттуу көрөрман жазган экен. Өп жаткан жана жүрөк жөнү тийген экен сизге анакей бойдок деп. Чоң рахмат. Жок, бул жүрөктү
Элдоска жөнөттү болуш керек. Ошо Элдос. Сен ал жүрөктү өзүңө кабыл алба. Элдоско. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен Элдос, чыгармачылык ийгилик, күнүңө береке, алга анан жолдошум Нурдиндин, кыздарым Нурдана, Нурзада, уулум Нуралинин жаңы жылы менен куттуктаймын деген экен. Жакшы. Бул жакта да СМС билдирүү бар. Окуй бериңиз. Атайын биздин көрөрмандардын жазган СМСтерин сизге. Баардыгыңарга кутман таң Элдос байке, ишиңизге ийгилик. Мен дагы Токтогулдан сиз тойдо көп көрүп калабыз. Чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин деген экен. Тойлорго көп чыгат окшойсуз. Тойлорго Гастролдоп көрдүңүз беле? Атайын ырчыларга кошулуп алып. гастролдоп көрө элекмин ошо. Эки жака мисалы үчүн атайын азыркы ырчылар менен байланышыңыз кандай? Азыркы ырчылар менен байланыш жакшы эле. Мисалы үчүн кимдер менен байланышып атасыз, кимдер менен иштешип, анан ушул ырчыдай болсом деген кумир туткан ырчыңыз барбы? Ушул ырчыдай болсом деп кумир туткан ырчым жок, бирок мындай жакшы көрүп ырларын уккан ырчым бар. Бул Мирбек Атабеков деген агабыздын ырларын жакшы көрүп угам. Анан гастролго чыга элекпиз. Анан ушундай ырчылар менен байланышыңыз барбы деп сурап калдыңыз. Ушу ырчылар менен байланышым бар. Мен курактуу эле биз менен тең чыгып келе жаткан Арслан Садыбакасов, Калыс Жакыпов деген ырчылар менен жакын достордон болобуз. Баракелде. Анда эмесе кесиптеш келиңиз бир жагымдуу музыкалык клип көрүп келелик, андан сапардан талга. Жолуңа карап көз таштаймын алыска. Кайда жүрсөң жаным мени унутпа. Канчу бакыт тарадан сүйгөнүм жок эч бир жанды. Ыйлабачы махаббатым сен. Канчу бакыт тарадан сүйгөнүм жок эч бир жанды. Ыйлабачы махаббатым сен. Бул өмүрдө жалгыз сени сүйөмүн. Бул дүйнөдөн бир өзүң деп өтөрмүн. Шорумбу же багымба келерсиң го бир күнү. Ыйлабачы махаббатым сен. Шорумбу же багымба келерсиң го бир күнү. Ыйлабачы махаббатым сен. Айтчы жаным, неге мени алдадың? Мени алдап башка жанды кааладың. Акыр бир күн түшүнөрсүң, түшүнгөн соң өкүнөрсүң. Ыйлабачы махаббатым сен. Акыр бир күн түшүнөрсүң, түшүнгөн соң өкүнөрсүң. Ыйлабачы махаббатым сен. Ыйлабачы махаббатым сен.
Бул да баягы жаңы жылда тартылган жакшы экен, Ооба. Өмүрбек Самарбек уулунун аткаруусунда 3 жыл мурун тартылган. Жаңы 3 жыл мурун атайын ошо биздин режиссерибиз жаңы биринчи эмгектер экен да. Ошол жаңы жылды кече тартып аткан. Кыздар менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Ооба. Азыркы тапта сүйлөшкөн кызыңыз бар, Азыркы тапта жок. Ажырашып кетти. Окуп жүргөн мектеп абагында сүйлөшүп көргөм, анан азыркы убакта жок. Азыркы учурда баягы чыгармачылык чөйрөгө аралашкандыкка байланыштуу убакыт да жок, сүйлөшкөнгө. Ошого байланыштуу болсо керек. Ошого байланыштуу Аралашканыңызга 1 жыл болуптур. 1 жыл. 1 жылда бир эле ырыңызды чыгарып турсуз. 1 жыл болду элек, Бирок ошол 1 жылда бир ырды чыгарган деле бул чоң жетишкендик албетте. Бирок ошол убакта кыздар менен таанышкан жоксуң. Кыздар менен таанышкан жокмун. Бирок биздин Элдос мырза анча-мынча шашып ушуп жаздыргандан оолак экен, баягы толук кандуу ошол ыр менен иштеп, ошол ырды өзүнө сиңирип ырдап, анан элге да сиңгендей кылып ырдап чыгат экен да, мен байкадым. Анан жогоруда өзү айтты, ошол 4 жылдык жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктап, анан кийин чыгармачылыкка аралашып баштаган кез экен. Кээ бирөө 2-нчи курс болгондо эле аралашып башташат негизи. Негизи ошондо сиз кандай карайсыз? Негизи толук кандуу сизге окшоп бүтүрүп анан ырдаш керекпи же эгер үнү аябай эле жакшы болсо ырдай берсе болобу? Негизи менин оюмча окууну бүтүрүп анан чыгармачылыкка аралашкан оңой деп ойлойм. Профессионалдуу болуп. Анткени кээ бирлер жанагы 2-нчи курсунда аралашып кеткендер эми алар чыгармачылыкты алып кете албай же окууну алып кете албай ортодо калып калат да. Негизи чыгармачылык деген абдан мындай оор да. Чыгармачылыкка киришкенден кийин тек гана чыгармачылык менен жүрүш керек. Башка жакка көңүл бурбастан. Бирок азыр эми мурдагыга салыштырмалуу чыгармачылык бир кыйра жеңил болуп калды. Ооба. Анткени студиялар көп. Ооба. Бирок мындан бир 10-15 жыл мурунда сиз ырдаганыңызда азыркы үнүңүз менен бат эле популярдуу болуп калмаксыз. Туура. Мен ошентип ойлоп калдым. Негизи ар бир мезгилдин өзүнүн учуру, өзүнүн талабы болот. Негизи ошо мынакей балким Элдос мырзанын деле азыркы учурда көптөгөн өзүнүн аудиториясы күтүп отурган кези. Негизи ар бир ырчынын өзүн деле уга турган 2 адам, 3 адам болсо деле ошого кубанышат экен негизичи. Ооба, эми 6 миллиондун арасында 2 адам, 3 адам деп элем, бир 200-300 киши деп көргөн. Анда бир Элдостурду атып көрөлү, Макул. Сен ырдоо жагында бүткөнсүң да атайын. Ооба. Бизде мисалы эстрада вокал деп коет. Эстрадный вокалды бүткөм. Кимден окудуңуз эле? Нурбек Кимболотов деген агайыбызды окугам. Нурбек Кимболотов. Нурбек Кимболотов агайыңызды уят кылбаңыз. Аракет кылыңыз. Ырыңызга Кубанжан Дүйшөнбеков байкебиздин Ардагым деген Баракелде келиңиз. Жактырганын агым жалоруп карадым. Сен экен чырагы себеби санамдын. Камбастан кумарым жагымдуу карадым. Өзүмдү жоготуп көңүлүм бурамын. Үмүттөнүп жаным колумду сунамын. Кыя албай сени сүйкүмдүү ардагым. Менин сага айтарым бөлүнсө карагым. Ушул ырды сага арнадым ардагым. Ушул ырды сага арнадым ардагым. Канат байлап бирге учар белең жаным. Жаңылсам кечирип унтар белең жаным. Кыйынчылыкка бет бурар белең жаным. Бөлүп сарсанамды улгар белең жаным. Узап алыс кетсем бүтөр белең жаным. Тезирээк келсе деп жүрөр белең жаным. Көңүлүм көтөрүп сүйөр белең жаным. Өкүнбөстөн өмүр сүрөр белең жаным. Сүрөр белең жаным, ай сүрөр белең жаным. Ай баракелде. Бул атайын мисалы мурда ырдап чыккан агалар бар эле атайын гитара мененчи. Талайбек Турганов, ушул агалардын ырларынан мындай өзүңүзгө репертуарга кошоюн деген ой барбы? Талайбек Турганов Гитара агабыздын көтөрүп жүргөнүңүзгө байланыштуу да. Талайбек Турганов агабыздын ырлары бар.
бирок аткарбайм. Өзүңүзгө алган жоксуз, Алган жок. Негизи Элдос мырзанын стили абдан бөлөкчө экен. Жайырларга көбүнчө басым жасайт экен. Анан өзгөчө баягы орусча айтмакчы душевный ырлар экен. Балким жүрөктөн чыккан ырлар жүрөктөргө барып жеткендей деп, мынакей бүгүнкү азыркы учурда, азыркы тапта Элдос мырза орусча айтмакчы от души ырдап аткан сиз от души угуп отурасыз. ооба. Анткени мага мисалы үчүн гитара жагат биринчиден. Гитара албетте баягы эстраданы окуган экен жигит. Бирок комуз же аккордеондагы ойнойсузбу жок? Мен гитарадан тышкары пианинода ойнойм. Пианино, жакшы. Аккордеондо ойнойм. Анан комузду жакында үйрөнүп атам. Үйрөнүп баштадыңыз. Албетте жашсыз болгондо 23-те болгондон кийин дагы келечек алды да. 2 жылыңыз бар, үйлөнүп бүткөнгө. Баракелли. Бизде суроолор барбы экен анда бир Элдоско келген. Бул жака келиптир. Саламатсызбы? Канчанчы жылкысың, кайсыл жерден болосуң деген экен. Жаңыдан гана кошуп жатса керек. Кызыга башташты. Жок, мейли, атайын айтып кош керек. Жаңы кошулгандарыбыз бар экен. Бирок Токтогулдан. Токтогулдан болом. 97-жыл болом. 97 жылда 23 жашта. 23 жашта. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен жылуу суу айылындагы ыймандуу кошуналарымды кирип келген чишхан жылдары менен коттоктоймун. Ар дайым ыймандуу, бактылуу болуштун куттуктоо ээси Элнур деген экен. Азаматсыз Элнур. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен эжем Айчүрөк Жездем Алмаз келе жаткан жаңы жылы менен коттоктоймун. Майлуу суу шаарынан жазып жатам. Атым Саламат дептир. Баракелди. Тойлорго көп чыгасызбы? Жана жазып калышты. Тойлорго көп чыкпайм. Жакындарым чакырып калат, туугандарым чакырып калат, келип ырдап берип кой деп. Ошондо барып ырдап берем. Баракелди. Бул жака да келиптир. Пирамида тунук эфир, Элдос чыгармачылык ийгилик, буйруса келечекте эл артисти, эмгек сиңирген артист намына ээ бол деп эли аттуу көрөрманыңыздан келиптир. Азыркы чыгып аткан ырчылыкка берип аткан бааңыз барбы мисалы үчүн? Өзүмө Жок, чыгып келаткан дагы сизден башка. чыгып келип аткан Болбой, чыкпай калат, мага жетпейт, же болбосо мен жакшы экен. эч кимди сындай албайм, эч кимди мындай экен, тигиндей экен деп айта албайм. Анткени бардык ырчылар аракет кылып жатышат да. Аракет кылып ушу бизди дагы эл көрсө экен деп, эл укса экен деп. Мен ойлойм, ар бир ырчынын өзүнүн уга турган күйөрманы бар, угуучусу бар депчи. Анан эч бир ырчыны сындап тигиндей экен, мындай экен деп айта албайм. Бардыгынын эмгегин баалайм да. Туура, азаматсыз. Ушул жагыңыздан баштап дагы сизди бааладык. Эски ырлардан өзүңүзгө ырдап чыгайын деген, репертуарга киргизейин деген оюңуз барбы, мисалы үчүн? Эски ырлардан Асангалай аганын, Рыспай аганын, Чубак аганын ырлары бар да, мисалы үчүн. Ооба, албетте бар. Буйруса киргизебиз деген ойдойбуз өзүбүздүн репертуарыбызга. Анан азырынча мындай өзүбүзгө таандык эле ырларды чыгаралы деп жатабыз. Баракелди. Анан негизи мынакей гитарада ойногондон кийин гитара сүйүүчүлөрдүн катарын толтурсаңыз керек. Анан гитарада ойногон башка улуттардын ырларынан кимисин кумир тутасыз? Гитарада ойногон башка улуттун ырчыларынан кимисин Сергей Шнуров деген ырчы бар. Россияда. Ошонун мындай эмгегин баалайм. Гитара ойногону жагат, Гитара ойногону жагат. Бирок анчалык деңгээлде ойной албайм. Азыр деле бизде мисалы үчүн Кыргызстанда жакшы ырчы жигиттер чыгып атат, мындай гитара мененчи. Алардан баалаганыңыз барбы? Улан Осмонов экөөбүздүн гитара ойногон жана айтаган Өзгөчө ойнойт, э? Сиз эмкиде конокко келгенде аккордеон көтөрүп келе аласыз да? Буйруса. Ооба. Анан буйруса кийинки жылдары комуз менен да келип калат. Бизде да суроолор бар экен да? Байкап көрөлү. Эгер болсо четтен жаңыртып кете беребиз. Бул жака да келиптир, СМС билдирүү. Элдос канчанчылык болсо Инстаграмдагы баракчаңызды айтып койбойсузбу деген экен. Мына эмесе башталды. Подписчик деп коет го. Аларды көбөйтүш керек чын. Саламатсыңарбы? Таңкы тамаша, менин суроом канча бир туугансың? Мен үй бүлөмө жана жолдошума баарына салам. Таластан Болотерек айылына Наргиза эже деген экен. Канча бир туугансың дегенге жогоруда жооп берген. Биздин көрөрман жаңыдан гана кошулуп жатса керек. Бул жака да келиптир. Саламатсыздарбы? Таңкы тамаша, ишиңиздерге ийгилик. Элдос, сенин да өнөрүң өркүндөй берсин. Клибиң жакшы болуптур. Жана сиздерди көрүп жаткан апам Мурза Рахимова Кайринсаны жаңы жылы менен куттуктап бардык жакшы нерселерди каалайм деп Адина аттуу көрөрмандан келген экен.
Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Менин тайынын Салканайды тай атамды садыколдук келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктайбыз. Аксы району Кара Суу айылы деген экен. Бүт эле куттуктоолор. Албетте биздин Элдоско дагы болгон суроолордон узатсаңыздар болот дейли. Анда көрк Элдостор да толот. Жаңы жылда, жаңы жылга аз калган маалда элде манайын көтөрүп турат. Болгону Эрлан айткан 2 күн калды депчи. Бек Борбиев экөөбүздүн жаңы жыл деген чыгармасын аттап келе жаткан жаңы жылыңыздар менен болсын. Уланабыз барыбыз жаңы жылдын жылына, көңүлүбүз бөлөнүп өмүрдүн шаңырына. Жараткан чачкан кут кылсын, барыбызга тең жетсин. Жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бакыт берсин, келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт алай берсин, ару сезим, тун сезим, ыйманырас ала келсин, келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт алай берсин, ару сезим, тун сезим, ыйманы зат ала келсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт алай берсин, ару сезим, тун сезим, ыйманы зат ала келсин. Жаңы жыл. Баракелде. Кандайсың? Мындай шаңдыраак болду окшойсуз эле. Сага жактуу жана романтиканы айтке, лириканы айтке. Негизи Нурмат мырза бийлеп эле, билеп кетти. Дароо эле. Мага ушундай шаңдуу музыкалар жагат. Жайырдаса мен жанакынтип эле угуп калам да. Эң сонун. Саламатсыздарбы, Токтогул району Ничиге сай айылынан жазып жатам деген экен. Апамдын туулган күнү эле бүгүн чын жүрөгүңүздөн куттуктап коюңуздарчы. Токтогулдан болом, жердешкенбиз байке менен деген экен. Үсөнкулова Гүлнара эжекебизди мындай кылалы. Биз азыр Элдоско эркин микрофон берели. Элибизди кенен куттуктасын. Рахмат. Азыр дагы бир ырдатканга дагы мүмкүнчүлүк бар дейли. Жок, ошо мындай дагы өз оозу менен бир элибизди куттуктаганан ырдаса деп атпаймынбы? Бул жакта мынакей дагы кызыккан мырзалар бар окшойт, айымдар. Жаңы жылыңар менен Элдос ырчынын үнүнө баракелди деген экен. Үй бүлөсү бар бекен деген экен. Бойдок жана башында келгенде айткан, бизге жаңы кошулгандар албетте укпай калып атат болуш керек. Азыр Элдос жаш болгону 23-тө өзү айткан. Бойдок. Анан Элдос мындай кененирээк жаштын тилегин берет. Жаңы жыл жакындап калды. Анан биздин дагы бул быйылкы жылдын эсебинен акыркы эфирибиз. Бул жакта келипти бир суроо. Улан Осмон уулунун ырларынан ырдап бербейсизби эгер билсеңиз деген экен. Улан Осмон уулунун макул. Бир ырдап берет, анан ошо менен жыйынтыктайлы, келиңиз. Жалпы кыргыз элибизди кирип келе жаткан 2020-жыл чычкан жыл менен куттуктайм. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун, жана ушундай эле бүт чыгармачылык инсандарга 2020-жылы жемиштүү жылдардан болсун, баарыбызды кирип келе жаткан жаңы жылыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Улан Осмонуулар менен жыйынтап коелу да. Келчи жаным шам жагалы, үйүбүзгө толтура, көңүл ачып олтуралы, кайгыргандын ордуна. Келчи жаным шам жагалы, ширин сөздөн кеп куруп, ынтымакты рызкыны үйүбүзгө чакырып,
Кыз калбай тараганча булбул бакта сайраганча жараткандан бакыт талай сураганча жараткандан бакыт талай сураганча. Ай баракелде. Кыска бир куплеттенлер да койгону бар экен. Экинчи куплет унутуп калып атат окшойт. Эң сонун. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ким деп турсаңыздар, албетте жүрөгү боп-бош кыргыз элине жаңыдан гана салым кошуп, чыгармачылык чөйрөдө аралашып келе жаткан Элдос Жаныбеков мырза болду. Сизге чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз. Мындан дагы көптөгөн жагымдуу, жакшыларды жарата бергиңиз демекчибиз. Ар дайым сиз менен бирге жаратмандык жүрө берсин демекчибиз. Албетте, чындыгында да Элдос дагы чыгармачылыктан көптөгөн жакшы ырларды күтөбүз. Колдон келишинче издениңиз. Продюсер экөөңүздөргө ийгилик каалайлы. Продюсер менен тыгыз бекем байланышта болгонго аракет кылыңыз. Анан продюсерду угуңуз да бирок жакшыраак ырдаңыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Сиздерге дагы чоң рахмат. Рахмат. Пирамида каналын жалпы жамаатына. Келе жаткан жаңы жылыңыз кут болсун. Аны билсе биз эфирдик сапарыбызды алдыңызга унутмакчыбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин катардан алыстабаңыздар. Алдыда жагымдуу конокторубуз бар. 3-саатта көрүшкөнчө.